Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Кудайдын кудретин караңыз. Айлар өтүп, жылдар өтүп, Кудайдын куттуу күнүндө мына ушинтип Рамазан айы дагы кирип келди. Кече эле Рамазан айын узаткан болсок, бүгүн Рамазан айын кайра тосуп алдык. Аллахка миң мертебе шүгүр кылышыбыз керек. Мына ушул айга, мына ушул берекелүү, мына ушул куттуу, мына ушул ырыскылуу, мына ушул керешелүү айга Аллах Таала кайрадан киргизгенге. Мына ушинтип Кудайым буйруса, мына ушул Рамазан айында орозобузду кармап, сооп иштерден үмүт кылып тутабыз. Аллахка миң мертебе шүгүр кылам. Кече эле мага бирөө күлүп, мыскылдап айтты эле. Мындан 2-3 ай мурда. Ал айтат: "Силер мусулмандар качан көрсө кайгылуу нерселерди айтып, кайгырып эле жүрө бересиңер. Силерде эч кандай майрамыңар жок. Мына бизди караңыздар. Күн сайын майрам, күн сайын жыргал, күн сайын бир нерсе менен алектенип, рахат алып жашайбыз" дейт. А силер болсо андай эмес. 5 убакыт намаз окуйсуңар. Же бир жерге барып бийлебейсиңер. Эч нерсе кыла албайсыңар дейт. Мынакей, мен дагы ошол инсанга айтат элем. Биздин мына ушул жыргай турган, мына ушул майрамдай турган, мына ушул сооп ала турган, Кудай Тааланын алдында даражабыз бийик боло турган айга кирип келдик. Мына биздин майрам, мына биздин куттуу болгон күнүбүз. Биз мусулмандар даңктануу менен, мактануу менен айтабыз: биз мусулманбыз. Биз мусулман болгонубузга Кудайга шүгүр. Алхамдулилла. Мына ушул Рамазан айындай болгон айда ибадат кылып, көптөгөн сооп иштерге жетебиз. Мына ушул ачка жүргөн мусулмандардын ушундай соопту алам деп, ушул сооптон кур калбайын деп, Аллахтын ыраазылыгын издеп, Рамазан айында орозо кармаган адамдардын көзүнчө эч качан тамак жебеңиздер. Макул, сиздерде үзүр бар. Макул, сиздер бала эмзестер. Макул, ден соолугуңуз жакшы эмес. А бирок тамакты үйүңүздө эч ким көрбөгөн жерде жеңиз. А бирок мен орозо эмесмин мындай эми деп, башка орозо кармаган адамдардын алдында эч качан тамак жебеңиз. Нан көтөрүп жүрбөңүз. Күндөрдүн бир күнүндө бир жаш бала нан көтөрүп көчөдө жеп жүрүптүр. Аны көргөн апасы ушунчалык уялып, бети кызарып, жерди карап, жанагы жаш баланы чуркап барып, аны көтөргөн бойдон башын жерге салып, чуркап кирип кетиптир. Андан кийин сурашты: "Бул жаш бала го, эмне үчүн мындай кылдың? Эмне үчүн уяласың?" деди. "Жок. Мына биздин үй бүлөдө ушул жаш бала дагы орозодой жүрүшү керек. Менин баламды көрүп башка бир орозо кармаган адамдардын ниети бузулуп калбасын. Алардын орозосуна бир залака тийип калбасын" деп ушунчалык уялды эле. А бүгүнкү күндө ошол апалардай уялбай кайрадан жеп жүрүшөт. Мына ушул Рамазан айында той топур өткөрүшөт. Рамазан айында ушундай олтуруштарда олтуруп, кадимкидей эле, дайымкы эле айдагыдай ушундай тиричилик кылып жүрүшөт. Урматтуу туугандар, келиңиздер, Рамазан айына Кудай Таалам жеткирди. Мына ушул Рамазан айында эми биз туура ибадат кылалы. Куран жаттайлы, Куран окуйлу. Анткени мына ушул Рамазан айында Куран түшкөн. Берекелүү Куран-ы Керимди жаттап, ушул берекелүү Куран-ы Керимге көбүрөөк аракет кылыңыздар. Эгерде Куран окуй албай турган болсоңуздар, келиңиздер Рамазан айында Куран үйрөнүңүздөр. Туугандар менен, кошуналар менен жакшы мамиледе болуңуздар. Рамазан айы ар бир нафсини тарбиялай турган ай. Анткени билесиздерби, хадистердин мазмунунда келет: нафсини Кудай Таала жаратып, сен кимсиң, мен
киммин дегенде сен сенсиң, мен менмин деген нафси болот. Аны кайрадан тозокко салып, аны ушунчалык азаптайт, кайра эле чыгарып, сен кимсиң, мен киммин дегенде сен сенсиң, мен менмин деген нафси болот. Аны ачкалыкка гана салганда сен Кудайсың, сен жаратуучусуң, а мен бир алсыз нафсимин деп жооп берген. Демек, бул ачкачылык, бул Рамазан айындагы орозо адамдын нафсисин тарбиялай турган ай. Келиңиздер, мына ушул Рамазан айында жакшы ибадаттарды кылып, сооп амалдарга аракет кылалы. Дагы бир жолу кирип келген Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.